Салам, мен Айлета Желдеңова. Келгиле, веб иштеп чыгуу сферасынын бир бөлүгү болгон бэкэндтин эмне экендигин жана ал багытта иш алып барган адистер кандай милдеттерди өз жоопкерчиликтерине алары тууралуу сөз кылабыз. Баса, буга чейинки чыгарылыштардын биринде фронтенд терминин карап чыкканбыз. Эгер бул чыгарылышты көрө элек болсоңуз, анда сөзсүз бир карап чыгууну сунуштайм. Анткени бүгүнкү биздин карай турчу термин аны менен абдан тыгыз байланышта. Анда эмесе IT дүйнөсүнө болгон саякатты баштадык. Кыскача, веб-проекттин кандай иштери жөнүндө эсибизге сала кетели. Мисалы, сайт. Колдонуучу браузерге бир маалыматты киргизет. Андан кийин бул маалымат серверге жиберилет. Сервер колдонуучуга кабыл алынган жыйынтыкты кайра кайтарып берет. Демек, веб-проекти эки чоң бөлүккө бөлсөк болот. Бэкенд проекттин программалык аппараттык бөлүгү. Фронтенд колдонула турчу интерфейстин кардар тарабы. Башкача сөз менен айта турган болсок, бэкенд баардык нерсе колдонуучудан алыстыкта. Тактап айтканда, серверде ишке ашат. Ал эми фронтенд кардар тарабында, тактап айтканда, кардардын түзмөгүндө ишке ашат. Мисалы, браузерде. Булар колдонуучу көрө алган, уга алган, өз ара байланышта боло алган нерселер. Сервер тарабындагы көрүнбөгөн бэкенд менен сүйлөшүп, байланышууга арналган интерфейстин бир түрү. Фронт бул алдыдагы көрүнүүчү деген маанини билдирсе, бэк арткы, катылган, көрүнбөгөн, караңгы дегенди билдирет. Мисалы, бэкендти бул камера менен салыштырып көрөлү. Камераны күйгүзүү үчүн интерфейстеги кнопканы басабыз. Бул камераны күйгүзүү керек экен деген сигнал программалык аппараттык бөлүгүнө, башкача айтканда, бэкендке жиберилет. Ал жакта маалымат иштелип чыгып, андан соң кайрадан жооп катары монитордогу пайда болгон маалыматты кайтарып берет. Ал эми бул монитор аркылуу көрүп жаткан маалымат түзмөктүн фронталдык бөлүгү болуп эсептелинет. Демек, кнопка жана экран фронтенд болсо, ал эми экрандан пайда болгон ар түрдүү микросхемалар жана шрифттер бэкенд. Бэкенд адиси серверде иштелип чыгуучу программаларды түзөт жана сайттын иштеши үчүн зарыл болгон эсептерди чыгарат. Жалпысынан алганда, сервер бул кадимки эле компьютер болгону андан алда канча күчтүү болуп саналып, ал жакта биздин сайт сакталат. Келгиле, кайрадан жеке кабинет боюнча мисалды карап көрөлү. Алгач, биз сайтка киребиз. Өзүбүз жөнүндөгү жеке маалыматты бош орундукка толтурган соң, кирүү деген баскычты басабыз. Дал ушул жерден фронтенд процесси бүттү. Эми кийинки процесс кадамдары бэкенд бөлүгүндө уланат. Жеке маалыматтар, логин жана пароль биз тараптан колдонулуп жаткан компьютерден башка компьютерге, тактап айтканда, биздин сайт сакталган серверге жөнөтүлдү. Бул компьютер, сервер физикалык жактан башка шаарда, ал тургай башка мамлекетте жайгашышы мүмкүн. Сервер биздин жеке маалыматты кабыл алуу менен ага ким кайрылып жаткандыгын жана сервер тараптан эмнени каалап жаткандыгын текшерет. Ооба, биз жеке кабинетке кирүүнү каалап жатабыз. Бул маалыматты сервер түшүнгөндөн кийин ага чын эле логин же пароль жиберилдиби, же мааниси жок, түшүнүксүз болгон жазууларды жибердиби деп аны текшерип чыгат. Андан кийин өзүндөгү жеке маалыматтар арасынан биз тараптан жиберилген логинди издеп баштайт. Дал китепканачы картотекадан керектүү китепти издеген сыяктуу. Жыйынтыгында бардык текшерүүлөр өткөн соң, анда сервер жооп беретинде колдонуучунун жеке кабинетинин кодун экранга чыгарып берет. Бирок, жогорудагы кайсы бир этаптын ичинде жаңылыштык кете турган болсо, анда ката жөнүндө информацияны кайтарып берет. Так ушул жерден бэкенд процесси бүттү. Эми серверден келген бул жоопту колдонуучулар үчүн түшүнүктүү көрүнүштө көрсөтүү үчүн фронтенд өз ишин улантат. Бул жөн гана бэкенд адиси аткара турчу иштин жөнөкөй жана кичинекей бир бөлүгү. Ошондой эле бэкенд адиси серверди белгилүү бир толкунга коюуга, маалыматты уюштуруу жана сактоого, резервдик тутумдарды түзүүгө жана сайттын тез ылдамдыкта иштеп,
коопсуздукта болуусуна түздөн-түз таасирин тийгизе турчу маалыматтарды иштеп чыгуучу жумуштарды да аткарат. Бэкенд тармагы сайт түзүү менен гана чектелбейт. Сайт бул болгону айсберг чокусу. Ал эми ар бир олуттуу деп эсептелинген проект сервис алдындагы көптөгөн системалардын негизинде көрсөтүлөт. Негизинен бир проект үстүндө иштеп жаткан фронтенд адистигине караганда бэкенд адистиги алда канча көп. Мисалы, алардын бири булут сактагычты орнотуу үстүндө иштесе, экинчиси колдонуучу тараптан келген эсеп кысап үчүн жооп берүүгө жана аларды иштетүүгө жоопкерчилик алат. Ал эми үчүнчү жумушчунун аткара турчу милдети түздөн-түз сайт менен байланыштуу болсо, ал эми төртүнчү мобилдик тиркеме менен алектенет. Бул сфера абдан кенен жана ошончолук кызыктуу. Бэкенд иштеп чыгуу инструментинин абдан чоң спектрине ээ. Мындан тышкары бул сферанын программалоо тилдери болуп PHP, Python, Java, Node.js, Ruby жана популярдуулукка ылдамдык менен көтөрүлгөн Go. Булардын арасынан конкреттүү технологияны тандоо алардын популярдуу статусунан эмес, чечиле турчу маселеге карата тандалат. Логика, математика жана алгоритмдер менен иштөөнү жактыргандар үчүн абдан кызыктуу жана келечеги кең болгон бэкенд кесиби сунушталат. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө. Компьютер. Неге? Сактагычтын үстүн